Буюрса бүгүнкү дем алыш күнүбүз дагы башталды. Эртең менен туруп эле тамактанып алып, ушу идиштерди жууп, кирлерди салып, баардык эле келиндин жашоосу ушинтип башталат Ушинтип жумуш арасында жууп тазалап жүрүп гүлдөрүмдү карасам, бөлөңдөрүнүн баарын жабыркап саргап кеткен. Суулары жакшы, бирок негедир ушундай болуп жатат. Ушинтип саркаганда эмне кылыш керек дегендер болсо айтып койсоңуздар жакшы болмок. Карасам суу чыгып калыптыр. Сууларды ташып коеюн дагы башка ишим кылайын деп сууга чыктым. Сууда да ушинтип очурга турабыз дагы, анан сууларыбызды ташып келип жыйнап баштадым. Гүлдөрдүн баарын ошо курган жапырактарын алып салып, андан кийин үйлөрдү жыйып тазалаганга кириштик. Көбүнчө ушу үйдө жумушкадан келгенден кийин обедте жыйып баштайм да. А бүгүн болсо эртең менен башталып, эртең менен башталган иштерибиз арыштуу болуп атат. Сиздерде да ошондойбу? Бүгүн дем алыш болгондо байланыштуу эртең менен эле үй жумуштарын баштап киришип кеттим. Кирлерди салып коюп, ушинтип тазалап жыйнап алдык. Бул кухняны өзү негизи ошол дем алыш күндөрү гана жыйнабасам, башка күндөрү арчып сүрүп чыкканга убакыт жетпей калат. Эми ушул чайнектерди жууп алып, түшкү тамакка эмне жасасам экен деп ойлонуп жаткан кезим.